Ар бир эле аяк заты табиятынан кооз буюмдарга, тагынчактарга жакын болушат. Дал ошол сулуулардын көркүнө көрк кошуп турган зер буюмдары зергерлердин колунан жаралаарын билгенибиз менен аны жасоонун кыйынчылыгын сезе албайбыз. Биздин бүгүнкү каарманыбыз болсо дал ушул өнөрдө бир топ жылдан бери аркалап келет. Зергерликти мен кичинелигимден бизде Зергерлик өнөргө кичинекейимден кызыкчуумун. Ата-бабам дал ушул өнөр менен алектенип келишкен. Мына ошондон улам мен да ата кесипти улантам деп алдыма максат коюп, зергерликтин баардык түрлөрүн үйрөнүүгө бел байлагам. Давам эткен мына Качан гана билим менен талант айкалышканда, андан бир жыйынтык жаралат демекчи. Надыр Момунбаев зергерчиликти тереңирээк үйрөнүү максатында чет өлкөдөн атайын зергерлик боюнча окутуучу билим берүү мекемесин аяктап келген. Ал эми анын бул жердеги устаты да өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, каарманыбызга зергерчиликтин дагы ачыла элек сырларын үйрөтүп турат. Шунга менин кызыкы мен алдымга келген. Надыр бир топ жылдар мурун мага зергерликти өздөштүрүү үчүн мага келген. Колумдан келишинче билгендеримдин баарын үйрөтүп жатам. Азыр болсо өзү башка дагы жасоонун усулдарын үйрөнүүгө бел байлап, тынымсыз изденүүнүн үстүндө жүрөт. Буйруса эл үчүн кызмат кылат деп ишенем. Көп кызмат кылат деп ойлойм. Коом техника өнүккөн сайын заманбап жабдуулардын да улам жаңысы чыгып, алтын иштетүүдө бир топ жеңилдегенин каарманыбыз кошумчалайт. Ал эми мурда болсо кадимки оттун же болбосо алуунун жардамында үйлөп отуруп бир буюмду жасоого көп убакыт короткон болсо, азыр жасалма отту колдонуу менен аз убакыттын ичинде эле бир нече тагынчакты жасоого болоорун айтат. мына иштерди дагы улантып Жакшы буюм жаратуу үчүн көңүл коюп көп убакыт иштөөгө туура келет. Зергерликти толук үйрөнүүгө жылдап окуп изденсең да аздык кылат. Мисалы бул менин колумда турган сөйкөнү жасоого 3 күн убакыт кетет. Себеби анын ар бир майда көзөнөкчөлөрүнө алтындын эритилгенин куюп катырып чыгуу керек. Надыр Момунбаев өнөрдүн артынан көл жээгинде өткөн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна да барып катышып, Ош шаарынын намысын коргоп кайткан. Анда кылым карыткан бул өнөрдүн өзгөчөлүгүн дүйнө элине көрсөтүп берген. Анан да Кырчын жайлоосунда атайын көргөзмөгө жасап алып барган буюмдарын сатыкка коюп, кардар чогултууга да жетишкен. Ата кесибин аркалаган каарманыбыз өзүнүн балдарын да бул багытта тарбиялоо менен алек. Анткени өлбөс өнөр ээси зергерчиликти кийинки муундарга да калтырууну ниет кылат. Ал эми жакынкы күндөрү өзүнүн чакан устаканасын ачып, жасаган буюмдарын тургундарга арзан баада сатууну пландап койгон. Алтынча Чажымаматова, Толкунбек Асылбек уулу, Аруу таң программасы.